Бул мисалда биз могул үч бурчту карайт экенбиз. Могул үч бурчтук эки бурчу берилиптир. Демек 2x болсо x үчүнчү бурчунун чандаш бурчуна барабар. Мына экөөнүн суммасы. 2x'ка x'ти кошсок 3x. Демек мына бурч үчүнчү бурчтун чандаш бурчу 3x барабар экен. Так жана бул үч бурчтукта карай турган болсок 2x менен 3x'тин суммасы үчүнчү бурчтун чандаш бурчуна барабар. 2x'ка 3x'ти кошсок 5x. Демек мына бурчубуз 5x экен. Эми могул үч бурчтук боюнча үчөөнүн суммасы 180 болуш керек. X кошулган 3x плюс 5x барабар 180. X'ка 3x'ти кошсок 4x, 5x'ти кошсок 9, x барабар 180. X барабар 180 9га бөлсөк 20 экен. Демек x бурчубуз 20 градус болуш керек экен.